Саламатсыңарбы студенттер? Бүгүнкү темабыз кыргыз улуттук оюндары. Кыргыз улуттук оюндардын тарыхы жөнүндө, улуттук оюндардын түрлөрү жана аталышы, улуттук оюндардын бөлүнүшү жөнүндө, улуттук оюндардын эрежелери жөнүндө бүгүнкү темада кыска түшүндүрүп берем. Улуттук оюндардын тарыхына келсек, ар бир эл өзүнүн салты, үрп-адаты менен гана эмес, өздөрүнө тиешелүү болгон салттык, улуттук оюндары менен да айырмаланат. Кыргыз эли өз жашоо тарыхында татаал жолдорду басып өтүп, өз биримдигин, үрп-адатын, салттын, кылымдар бою түзүлгөн маданиятын көөнөртпөй сактаган. Не бир ажайып ыр-күүлөр, элдик кол өнөрчүлүктүн түмөн түрү, макал ылакаптар, жомоктор, ал эмес залкар эпосторго чейин тилден тилге өткөрүп, аздектелип, эс акылдын кудурети менен ушул күнгө жетти. Ат жалында эркин ойноп, көчүп конуп жүрүүгө шай жаралган жоокер элдин кулук мүнөзүнө, улуттук өзгөчөлүгүнө жараша сандаган кыймылдуу оюндарды ойлоп табышкан. Ал оюндар азыр биздин жашап жаткан күндөргө да жетип, кай бирлери социалдык мазмунга жараша өзгөрүүлөргө дуушар болгон. Кыргыздар да эл болуп жаралгандан өздөрүнө мүнөздүү ар кыл доорлорго, мезгилдерге, ошол кездин шартына жараша ошого таандык оюндарды жаратышкан. Эл канчалык көчмөн өмүр сүрүп, сабатсыз болгонуна карабай, калың калктын башынан өткөрүлгөн өмүрдүн элесин унутулгус кылыш, оюн өнөрүндө калтырып келечек урпактарга белек катары сактап келиптир. Ар бир оюнду өткөрүүдө ага катышууга оюнчулардын жаш курактарын, даярдыктарын, жекече өзгөчөлүктөрүн, жынысын, оюнда колдонулуучу аспаптарды, оюн өткөрүлүүчү жайларды эсепке албай коюуга болбойт. Маселен, аспаптар, оюн өткөрүлүүчү жай, элдик майрамдарда, тойлордо, Нооруз майрамын майрамдоодо, же болбосо жөн гана күндөлүк машыгууларда ар кандай кружоктордо каалаган оюндарды тандап өткөрө берсе максатка ылайык болот. Анткени элдик оюндар дене тарбиясына гана колдонулуучу көнүгүүлөр эмес, патриоттуулукка, интернационалдык тарбияда, негизи гуманитардык умтулууну, улуттар арасындагы мамилелерди жакшыртууда жана жакындатууда берген таасири өтө чоң. Улуттук оюн түрлөрү жана аталышына келсек, кыргыз улуттук оюндарынын 400 жакын түрү бар. Алардын кээ бирлеринин аттарын атап кетсек, ат секиртмей, багалак, орто топ, токол эчки, урмай уруу, сөөк сындырмай, ит тартыш, чатышмай, төө жана жамбаштаган кыргыз, келин жарыш оюну, чүкө бекитүү, так орун, кыз куумай, ак чөлмөк, жоолук таштамай, ак терек, көк терек, аркан тартыш, 5 тапан топ таш, жашынмак, качма топ, таламай, селкинчек, шакек салмай, 9 коргол, ат башы, оодарыш, улак тартыш, жана ушул сыяктуу айта берсек оюндардын түрлөрү көп. Эми улуттук оюндардын бөлүнүшүнө келсек, кыргыз элинин улуттук оюндары төмөнкүлөргө бөлүнөт. Басып жүрүп ойнолуучу оюндар, жүгүрүп жүрүп ойнолуучу оюндар, анан секирип ойнолуучу оюндар, аспаптарды атып, таштап, уруп, ыргытып жана чертип ойнолуучу оюндар, музда жылгаяктап жүрүп ойнолуучу оюндар, уруп жана тээп ойнолуучу оюндар, оордуктарды көтөрүп ойнолуучу оюндар, жекеме-жеке чыгып ойнолуучу оюндар, эриккенди жазуучу оюндар, сөз оюндары, жана эмгектөө жана ырым-жырым оюндары, искусствого байланышкан оюндар, аттын үстүндө баратып ойнолуучу оюндар болуп бөлүнүшөт. Эми ошол бөлүнгөн оюндарга кыска токтолуп кетсек, басып жүрүп ойнолуучу оюндарга басуу, из туурамай, кош аяктап жүгүрүү, өрдөк баш, таш үстүндө басуу, эки тизени бүгүп басып жүрүп түртүшүү, тушоо менен басуу, этек тепсемей, айта берсек булардын сандары көп. Ушул басып жүрүп ойнолуучу оюндардын басуу оюнуна токтолсок, басуу оюну
Эрежелерине токтолсок, эрежелери оюнчулардын саны 5-15 киши болушу мүмкүн. Оюнга даярдануу жетекчи шайланат да, калган оюнчулар бир катар болуп турушкандан кийин оюн өткөрүлүүчү аралык шарты жөнүндө сүйлөшүп алышат. Жетекчинин буйругу боюнча катышуулар белгиленген аралыктан жөө басып, тез өтүүгө аракеттенишет. Оюн 2-3 жолу кайталанышы мүмкүн. Марага биринчи келген оюндун жеңүүчүсү болуп эсептелинет. Оюндун эрежеси буйруктан мурда басууга, бири-бирине тоскоолдук кылууга жана жүгүрүүгө аралыктан толук өтпөй коюуга болбойт. Андай убакта эреже бузулат. Оюндун негизги мааниси күчтүүлүгүнө, чыдамкайлыкка тарбиялайт. Бойду түз, тыккан алып жүрүүгө, келбеттүүлүгүгө үйрөтөт. Кийинки оюн түрүнө келсек, жүгүрүп жүрүп ойнолуучу оюндар. Буларга ала күчүк, ат оюн, баш кийимди алып качуу, жашынма, желмогуз кемпир, жигиттер аттангыла, жөө жарышуу, жөө кубалашуу, жоолук таштамай, жүгүрүшүү, карышкыр оюн, кол кармашып жүгүрүшүү, кубалап жетмей, куу түлкү жана башка. Атай берсек сандары көп. Ушул оюндан жоолук таштамай көп ойнолуучу ушул оюнга токтолсок, оюнчулардын саны 10-20 киши ойносо болот. Оюн өткөрүлүүчү жер аянтча, талаа спорттук бөлмө, оюн колдонуучу каражат жоолук болуп эсептелет. Жетекчи шайланат да, калган оюнчулар тегерек болуп отурушат. Оюн жетекчиси жоолукту ороп салып, тегеректин сыртында турат. Жетекчи отургандардын артынан айланып басып жүрүп, жоолукту билдирбей бирөөнүн артына таштап алып, айланып жүрүүсүн уланта берет. Эгерде артына таштаган жоолукту отурган оюнчу байкабай калса, жетекчи кайрадан келип жоолукту алып, байкабай калган кишинин жонуна жоолук менен ура баштайт. Оюн эрежеси катышуучулар баштарын артка буруп кароого, бири-бирине айтууга, оюн жетекчисине качып бараткан оюнчулардын баштарын беттерине урууга жана өтө катуу урууга болбойт. Оюндун педагогикалык мааниси оюнда күч, ылдамдык, шамдагайлык тарбияланат. Жүгүрүү ыкмаларын бир нерсеге көңүл коюуга, байкоого үйрөтөт. Кийинки оюнга өтсөк, секирип ойнолуучу оюндарга азаптуу кап, арыктан секирип өтүү, жамбыга секирип өтүү, 5 тумак бийиктикке узун камчы аркылуу секирип өтүү, дарактан секирип түшүү, дөңгө секирип чыгуу, жардан секирип түшүү, коен секириш, ушул сыяктуу айта берсек, бул секирип ойнолчу оюндардын дагы түрү көп. Бул оюндан азаптуу кап деген оюнга токтолуп кетсек, азаптуу кап оюнунун шарты оюнчулар саны 2-6 киши болушу мүмкүн. Оюн өткөрүүдө кап колдонулат. Оюнчулар бир катар болуп турушуп, каптардын буттарына кийишип, оюн өткөрүүчү аралык оюндун шарты жөнүндө сүйлөшүп алышат. Оюнчулардын бирөөсүнүн буйругу боюнча оюнчулар каптарын өздөрүнүн эки жагынан эки кол менен кармашып, секиришип белгиленген аралыктан өтүшү керек. Марага биринчи секирип келген оюнчу жеңүүчү болот. Оюн эрежесинде бири-бирине тоскоолдук кылууга, камсыз аралыктан өтүүгө, буйруктан мурда аракеттенүүгө, аралыгы толук өтпөй коюуга болбойт. Оюндун методикалык көрсөтмөсү оюнчулардын жаш курактарын жараша топторго бөлүп өткөрсө болот. Кийинки оюнга өткөрсөк, аспаптарды атып, таштап, уруп, ыргытып жана чертип ойнолуучу оюндар. Бул оюндарга чүкө атмай, чүкө чертпей, балта ыргытмай, баш кийимди ыргытып билмей, бычак атмай, жаа атуу, жамбы атмай, жаңгак чертмей, жедирмек, казык чыкмай, канталамай, ушул сыяктуу оюндарды санап кетсек болот. Бул оюндан чүкө атмай оюнуна токтолсок, бул оюн чүкө атмай оюнунун шарты оюнчулардын саны 2-5 киши болушу мүмкүн. Оюн өткөрүлүүчү жер тегиз болушу керек. Оюнда чүкөлөр колдонулат. Диаметри 1 метр, 3 метрге келген тегерек сызылат дагы. Тегеректин ортосуна бирден чүкөлөрдү катарга тизип коюшат. Андан кийин окуучулар чүкө өкчөшүп оюндун кезегин аныкташат. Ар ким кезеге келгенде бирден сакалары менен тизилген чүкөлөрдү уруп, тегеректен чыгарууга аракеттенишет. Тегеректен чүкөнү уруп чыгарган оюнчу ал чүкөнү утуп алып, кайрадан жаңылгынча
oyunду кезексиз улантат. Качан жаңылса oyundun кезектеги адам өтөт. Тегеректеги чүкөлөр калса, oyuncular oyundu кайрадан башташат. Тегерек сызыкты тепсеп алууга, oyundu кезегин бузууга, бири-бирине тоскоолдук кылууга жана oyun башталгандан кийин чүкөлөлөргө тийүүгө болбойт. Педагогикалык мааниси бул oyundun күч, ийгилик, тике тарбияланат. Кыймылдарды так аткарууга, таамай мөөлөөгө үйрөтөт. Кийинки oyun түрүнө өтсөк, музда жылгаяктап жүрүү ойнолчу oyunдар. Бул oyunдарга тоң жерден тайгаланып түшүү, муз тебүү, шаңгы менен тоодон түшмөй, шаңгы тепмей, чана тепмей, арканга чыгуу, аска соого чыгуу, ушулар сыяктуу oyundардын түрлөрү көп. Бул oyunda муз тебүү oyununa токтолсок, муз тебүү oyunунун шарты oyuncuların sаны 15 kişi. Oyun muz болгон арык көлчөлөрдө өткөрүлөт. Oyunга даярданууда oyuncular конькилерин же буттарына кийишип, же чаналарын алышып, бир катар болуп турушуп, oyunun шарты менен кезеги жөнүндө сүйлөшүп алышат. Кийинки oyun өтсөк, уруп жана тээп ойнолчу oyunдар. Бул oyunдарга ашкабак чапмай, баштык менен уруу, качмай топ, кылыч чабышуу, кышты уруп сундуруу, ушул сыяктуу oyunдар кирет. Бул oyundan баштык менен уруу oyuna токтолсок, oyuncular диаметри 5 метр, 7 метр келген тегерек сызышып, каптарына жумшак кийимдерден салышып, экиден болушуп, oyunun шарты жөнүндө сүйлөшүп алышат. Oyuncular саны 4-8 киши болуп, айынчада спорттук бөлмөдө өткөрүлөт. Oyunda баштыктар, жоолуктар колдонулат. Кийинки oyunга өтсөк, оордуктарды көтөрүп, жана бир жерден экинчи жерге алып барып ойнолчу oyunдар. Буларга бут менен оордукту көтөрүү, кап тургузмай, көп сандагы адамдарды көтөрүү, ушул сыяктуу oyunдар кирет. Бул oyunдардан кыз келин көтөрүү oyuna токтолсок, шарттары oyuncuların 10-15 киши oyun айынчада талаада өткөрүлөт. Oyunга даярданууда oyunга жетекчи шайланат, калгандары кыздар жана жигиттер болуп бөлүнүп, 3-4 метр аралыкта бири-бирине карап турушуп, oyunun шарты өткөрүлүүчү аралыкты жөнүндө сүйлөшүп алышат. Жетекчи кыздардын бирөөсүнө сен кимдин өмүр жолдошу болгуң келет деп сураганда, ал кыз көңүлүнө жаккан жигитти мактап, ошондой эле анын кемчиликтерин да айтып, тетиги бойлуу качтуу, кожоң кулдай күчтүү кызганчаак темирбекти деп жооп берет. Андан кийин кыз жана жигит oyun башталуусу сызыкка чыгышканда, жигит кызды алдына баладай көтөрүп, белгиленген аралыктан өтүш керек. Өтө албай калса, кыз утуп, бала утулган болот. Кийинки oyunга өтсөк, жекеме-жеке чыгып ойнолуучу oyunдарга аттан о дарыш, жөө дарыш, улак тартыш, корозчо урушмай, күрөш, ушул сыяктуу oyundардын түрлөрү көп. Бул oyundan тизе менен күрөшүү oyununa токтолсок, шарттары oyun көк шибер өскөн жерде өткөрүлөт. Oyuncular экиден болуп турушуп, тизелерине бири-бирине кармашып турушуп, oyunun шарты жөнүндө сүйлөшүп алышат. Oyuncular тизелеринде турушуп, бири-бирине бел боолорунан кармашып, күрөш ныкмаларын колдонушуп, далларына жыгылышканча аракеттенишет. Кийинки oyun аттын үстүндө барат ойнолуучу oyunдар. Бул oyunга улак тартыш, укурук салмай, ат үстүндө куржун эңмей, жорго салыш, тыйын эңмей, кыз куумай. Бул oyundan эң көп ойнолуучу, тойлордо ойнолуучу кыз куумай oyununa токтолсок, кыз куумай oyunu oyun 1-2 чакырымдай түз жерде ат майданында өткөрүлөт. Анда бир кыз жана бир жигит oyunга катышат. Студенттер, силер үчүн тапшырма, мен тааныштырган oyundарды жашооңордо колдонгула, анан башка улуттук oyundардын түрлөрүнөн кызыкканыңарды WhatsApp аркылуу мага байланышкыла. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат, саламатта калыңыздар.